негизи тарбиялоо боюнча кеңештер алар бирдей эле да. Эркиндик бергиле, сүйгүлө, эч кандай шартсыз эле сүйүш керек деген кеңеш беришет баары. Бирок биздин коомдо мындай кыргыз тилдүү, кыргыз коомунда эркиндик берүү, шартсыз сүйүү деген нерсе орун албай келатат азыркы учургачы. Эми гана жанданып, мындай эми гана ирденип келаткандай. Жок, түшүнүп атам, бул мүмкүн бул жаңы нерсе, бирок ар бир конок ошол эле нерселерди айтып берет да. Же жокпу? Жок. Башкача. Кызык. Урмат, биз баштадыкпы же? Баштадыкпы? Уланта берели. Баштаган турбайсызбы? Эми жанагы спид дейтинг боюнча айтып бербейсизби? Спид дейтинг боюнча. Спид дейтинг бул абдан кызык окуя болду. Жаңы жыл корпоративинде менин командамда иштеген кыздар менен сүйлөгөнмүн. Негизи алар абдан ийгиликтүү менеджерлер. Бирок өзгөчө аялдар ийгиликтүү болгондо алар үчүн турмуш мындай күйөө табуу бул абдан оңой эмес нерсе болуп калат да Кыргызстанда. Ой, туура айтасыз, сен туура, мен кошулам. Мен ошол маселе менен дагы деле күрөшүп келатам. Ошо да анан аларга мындай тамаша катары мен силерге жардам берем, мен спид дейтинг уюштурам деп айттым. Катышасыңар? Ооба, катышабыз дешти. Анан ошондо ошол День Святого Валентина бир ай калганда 14 январда биз уюштурдук. Абдан кызыктуу өттү. Бул канча пара пайда болду? Билбейм, бирок биздин жумушубуз бул пара түзүү эмес да, бул ошол connection түзүү да. Аларды мындай кызыкчылык бар болсо, ошолорду биз мисалы сизге Айзада кызыктуу болуп калса, анан Айзада сиз кызыктуу болуп калсаңар, биз Айзадага сиздин контактыңызды, номериңизди беребиз. Анан сизге дагы Айзадын номерин беребиз. Анан ошол жумуш бүттү. Анан эмне болот деген бул силердин жумушуңар да, биз ага кирбейбиз. Ошондой кызыкчылыктар абдан көп болду. 100дөн ашык. Эмнеге бул суроодон баштап атам, себеп дегенде илгери бир форумда чогулгонбуз Данияр мырза менен чогуу. Өткөн заманда го. Өткөн заманда. Анан кийин жубай тандоодо эң маанилүү критерий бул сиздин өнөктөшүңүз, сиздин сүйүктүүңүз сизди канчалык жакшырта алат. Ошол критерийге маани берип, көңүл буруш керек деп айткан бар. Анан кийин акыркы жаңылыктарды барактасам, Кактуста өткөн жумада чыкты. 2000-жылы бишкектик кыздар 23 жашында турмушка чыгышчу экен. Азыркы учурда орточо, средний возраст, орточо жаш. Азыр болсо ошол жаш 23-төн 27-ге чыгыптыр да. Азырбы? Бишкектеби? Ооба. 27. Кыз кишилер кечирээк турмушка чыгып атат дегенди мен да көргөнмүн. Ого. 23-төн 27-ге. Бул статистика. Да, Надстаткомдун жаңылыктары. 10 жыл мурун 21 болчу орто жаш. Азыр 27 болуп калса, бул мындай сенсация менимче. Чын эле. Сиздин оюңуз боюнча кандай, бул жакшыбы же жаманбы же кандай? Бул закон ченемдүүбү же? Туура адамды тапканда бул менин жообум болмок да. Кайсыл курак болбосун, бирок сен туура адамды тапканда. Ооба, бул жашка байланыштуу эмес болуш керек да, менимче. 50-дө болсо, 50-дө болсун. Сиз канча жашыңызда үйлөндүңүз эле? Мен 26-дам үйлөндүм. Бул жылы 15 жыл болот. Чогуу жашаганыңыздар? Жок, чогуу ошол турмушка чыкканга. Ага чейин биз 1,5 жыл чогуу жашадык. Анткени жубайым үчүн бул экинчи турмуш да. Ага чейин анын биринчи турмушта баласы болгон. Анан биз мындай чогуу жүрүп баштаганда ошол ал менен мен мамиле түзө аламбы, ал мени кантип жакшы алат депи? Мени кантип табат деген нерсе абдан маанилүү болчу биз үчүн. Мен үчүн деле бул чакырык. Анткени биз чогуу жашап баштаганда ал 25-те болчу. Ал 5-те болчу. А мен 25-те, 24-те болчум. Эч балаң жок болсо, анан
сразу эле биринчи балаң 5те болгондо бул чакырык да, бул муну сен кандай ата болосуң, сен мамиле түзө аласыңбы, бул абдан чоң суроолор. Анткени ошол үчүн биз 1,5 жыл чогуу жашадык, бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирибизди мындай үйрөнүп, ошол ата болууну үйрөнүп, анан жакшы эле болуп атат деп сезгенде, ошондо биз официалдуу түрдө турмушка чыктык. Урмат мырза, мени аябай кызыктырып атат. Негизи эле бул кээ бирине катуу тийбесин, бирок биздин жигиттер биринчи кыз девственница, анан кийин прицеп менен эч ким алгысы келбейт да. Баласы мененчи биздин коомдо бул кандайдыр бир жат көрүнүш да деп кабыл алышат. Ооба, мен бирок сизди ушунчалык мындай аял заты катары сыйладым. Сиз сезимдерди орунга коюп, баягы бул негизи мен студент кезимде ошол турмуш түзүү, анан ошол туура адамды табуу жөнүндө ойлогондо Крейцерова соната деген повестти окудум, Лев Толстойдун повести. Анан ошону окугандан кийин, бул абдан күчтүү китеп. Абдан кыска, бирок абдан күчтүү, мындай маанилүү китеп да. Анан ошону окуп чыккандан кийин мен жок, мен эч качан үйлөнбөйм деп чечтим. Анан даже бир спор катары бир досум менен, жок, сен барып үйлөнөсүң деп мага айтты. Жок, үйлөнбөйм деп биз эмнеге мелдештиңер? 40ка чейин эч качан үйлөнбөйм. Үйлөнсөм деле балдарым эч качан болбойт деп айтты мага. Бирок туура эмес болуп калды. Чын эле жашоомдо ошол адамды мен ошол туура адамды таап, ал адам менен мен бир башкача адам болуп калам деп сезип, мындай өскөнгө мотивация, мындай туура сүйлөгөнгө, туура чечимдерди алуу үчүн мотивация абдан чоң болчу да. Анан чын эле ошо Айнуранын жанында мен бир башкача адам болуп калдым. Менимче аны мен эч качан таппасам, мен бүгүнкү күнгө чейин үйлөнмөк эмесмин. Менимче анткени андан кийин мен эч качан башка адамдар менен андай сезген жокмун. Ошол үчүн биз үйлөндүк. Мен ойлойм, бул маанилүү рецепт, анткени Кыргызстанда бир башкача салт да. 25ке чыкканда сөзсүз үйлөнүшүң керек. Өзгөчө аялдар үчүн. Ошол үчүн биз издеп баштайбыз да адамды. Анткени үйлөнүш керек. Өзүбүз сезип, өзүбүз муктаж болбогон болбосок деле. Кээ бир балдарды билем, быйыл үйлөнөм деп, кимге үйлөнөсүң, ал ким, эмне жумуш кылып атат? Таба элекмин, бирок үйлөнөм деп айтышат да. Жөн эле мындай дедлайн. Мырзалар эмес, мен деле типа быйыл үй сатып алам деген сыяктуу эле. Мен деле мисалы элдин пикиринен, мисалы туугандарынын пикиринен, айзада сен качан турмушка чыгасың, же сен мындай ориентацияң жакшы эле деген сыяктуу нерселерди тартып баштагандан бери мен ойлодум, мүмкүн мен жаңы жылга кетип баратканда план жаздым, мен бул жылы сөзсүз күйөөгө тийишим керек дегенчи. Бул жылы? Ушул жылды да. 24-чү жыл. План бар, бирок эч ким жок. Ошол дедлайн катары болгондо, анда мындай подсознание иштей берет да. Анан бул адам болсун деп чечсе мүмкүн да. Анан чын эле сезесиң, мындай сүйөсүң. Бирок бул туура эмес адам болсо деле мүмкүн, анткени сен дедлайн койдуң да. Любой адамды табат да, баары бир подсознание. Подсознанияга эмне айтсаң, подсознание кандай болот кыргызча? Акыл эс. Жок. Аң сезим. Ошого эмне айтсаң, кандай заказ берсең, ошол заказды аткарат да. И ошол мен үчүн, мен ойлойм, бул абдан жаман салт. Обязательно үйлөнүш керек деген бул туура эмес нерсе да, менимче. Кээ бир адамдар үчүн жалгыз болуу деле жакшы. Бирок ачыгын айтканда сиз туура айтасыз, могул адам үйлөнбөй эле койсо болсо
болот деген нерсе кириш керек да? Жок. Негизи кээ бир бар да, мисалы үчүн мен арам тааныштар, туугандар дегендей. Анан кийин бир үй бүлөдөн чыккан, бир кишини бактысыз кылган, бир балким баланы азыр жакшы карабайт деле, бирок дагы үйлөнөм деп атса, ойлоносуң да, сен үйлөнбөй эле койсоң жакшы болмок деп. Канчада үйлөндүңүз? Мен 29-та. 29-да, ну вот, да. Ушул статистика боюнча эмес. Статистика боюнча эмес, бирок мага деле жанагындай эмелер болгон, мындай басым. Качан үйлөнөсүң, эмне болду, сүйлөшкөн кызың барбы деген сыяктуу. Анан 30-ка чыгып баратырмын. Элдин баары суктана турган, элдин баары сыймыктана турган жумушум жок, карасам. Демек жумушум жок болсо, жок дегенде коомдун жүгүн аркалай турган жакшы балдарды өстүрүп чыгышым керек, демек үйлөнүшүм керек деп ушул экинчи жол менен. Сиздер үйлөнүш керек деп үйлөнгөн экенсиз. Ооба. Толугу менен ошондой. Дедлайн катары. Дедлайн. 30-ка чыктым. Сөзсүз үйлөнүш. Мага 30-ка 1 жыл бар, ошон үчүн 1 жыл убакыт бар деген сыяктуу болгон да. Анан кийин сиз айтып калдыңыз эми баласы бар болчу деп. Негизи кандай бир оорчулуктар менен, түшүнбөстүктөр менен мындай каршы келдиңерби? Негизи кандай болду? Оор болду, жеңил болду, эмне болду? Менимче бул балдар бул абдан чоң жоопкерчилик да. Анткени бир башка аялды мисалы турмушка алганда, үйлөнгөндө баары бир биз партнербуз да. А балдар болсо булар башкача. Биз алар үчүн жоопкерчилик алабыз. И бул абдан чоң жоопкерчилик. Мен ойлойм, сен баланы төрөсөң, сен ошол бала үчүн эң сонун шарт түзүшүң керек да. Мисал келтирсем, быйылкыга чейин биздин өзүбүздүн батиребиз жок. Биз мындай ижарага алып жашап атабыз. Машинебиз деле абдан оңой эле. Машине Lexus эмес да. Бирок биз балдар өсүш үчүн биздин азыр 3 балдарыбыз, жана бир итибиз бар. Ит деле бул баладай да. Менимче ошол 3 балдарыбыз бүт эл аралык мектепте окушат, Бишкек эл аралык мектебинде. Анан бул мектепке биз бир абдан көп акча коротобуз. Анткени жылына мисалы азыр $10,000 ашык төлөйбүз бир балага. Эми биздин уулу балабыз ал уже мектепти бүттү 3-4 жыл мурун. Кичинекей балдарыбыз ал жерде окушат. Анан жыл сайын ошондой акча төлөп атабыз да. Мындай акча төлөп балдарды окутуу канчалык деңгээлде натыйжалуу? Менимче бул абдан керектүү нерсе. Анткени кээ бир адамдарды мен билем, мен жөнөкөй эле мектепте окуп ушундай сонун адам болуп калдым деп, ийгиликтүү болуп калдым деп ишенишет. Бирок биринчиден ким айтты сен сонун болгонуң? Экинчиден бул балдар башка дүйнөдө жашайт да. Анткени ошол жаңы чөйрөдө, жаңы дүйнөдө, анан Кыргызстанда гана эмес, алар бүт дүйнөдө атаандаш болуш керек да. Англис тилин сонун билиш керек. Мисалы мен кичине балдарым, алар 5-ке чыкканда Америкада жашаган балдардай эле сүйлөшкөн да англисче. Азыр болсо менден жакшы сүйлөйт, алар мындай оңой эмес нерселерди англисче айтышат да, көбүнчө кыргызча, орусча эмес. Алар англис тилинде ойлонушат, анан мени көп нерселерди үйрөтөт англис тилден. Менден жакшы сүйлөйт, энесинен деле жакшы сүйлөйт. И мындай ою бир башкача да. Башка мындай ой жүргүзүү такыр башкача биздикине караганда. Мисалы сиз биз эфирден тышкары сиз мен кыргызча толук сүйлөй албагандыгым үчүн кичине уят карам деген сыяктуу айттыңыз да. Бирок сиз кыргызчага аракет кылып сүйлөйт экенсиз. Балдарыңыз англисче сүйлөйт, сонун керемет көп тилдүү. Кыргыз тилин дагы окушабы? Кыргыз тилин дагы билип сүйлөшөсүздөр? Кыргыз тилин окушат мектепте, бирок мындай сонун сайрап сүйлөйт деп айта албайм. Оңой эле нерселерди айта алат. Негизи кыргыз тили үчүн мындай орто баламдын кызыкчылыгы бар болуп атат. Мисалы комуз четкенди үйрөндү өзү. Анан мисалы кара жоргону бийлеп жүрүп, анан кыргыз сөздөрдү сурап атат улам. Бирок сүйлөй албайт.
бүгүнкү чейин. Мен ойлойм алар мүмкүн өсүп баратканда мындай кыргыз тили керек деп чечишет, бирок булар өзүнүн иши болсун. Алар өзүнүн чечсин деп. Сиз таң улабайсыз. Ооба. Сонун экен. Меники башкача болчу, анткени менин атам кыргыз, бирок мамам корей. Ошондуктан биз үйдө күн сайын орусча эле сүйлөгөнбүз. Мамам мындай оңой эле нерселерди кыргызча айта алат, бирок негизи сүйлөбөйт. И атам болсо ал абдан билимдүү адам болчу, ал орус тилинен кыргыз тилине мындай хобби катары котормо кылган, 2-3 китепти которду, энергетик болчу. Анан мен 7-ге чыкканда бир эле сөз билгем да кыргыз тилинде, жок деген сөздү. Ооба деген сөздү деле билген эмесмин да. Анан ал мени 5-мектепке жөнөттү. Кыргыз тилин үйрөнсүн деп. Вот ошол чоң чакырык болду. Ал үчүн балам кыргыз тилин жакшы билиш керек деп, ал бул нерсе абдан маанилүү болчу. Менимче бул алар өзү чечет. Аларга керекпи, жокпу. Сиз бир интервьюңузда айткан экенсиз, балдарыңыз мисалы гаджетти уктаганга чейин 1 саат мурда колдонуш керек, эгер 2 саат колдондуңбу 1 саат салыш керек деген сыяктуу эрежелер бар экен да. Эрежелер кеңейдиби, азайдыбы? Кичине өзгөрүлдү. Мисалы бүгүн соткада 3 сааттан ашык болбош керек. Күнүнө лимит бар. Алардын компьютери деле бар. Бирок ошол компьютерди кантип колдонушат, ошол нерсени мен алар менен сүйлөп атам, ал боюнча. Мисалы Mortal Kombat же Doom же мындай стрелялкаларды ойнобойт. Буга мындай запрет бар үйдө. Алар мындай насилие бар болгон оюндар, жана оюнчуктар деле, алардын пистолеттери жок, автоматтары жок, бычактары жок, мындай оюнчук болсо деле биз аны карап атабыз. Анткени алар мындай мен аларга айттым, 18ге чыккандан кийин каалаган нерсени кылгыла. Ага чейин кээ бир эрежелер бар. Ошол мен ойлойм, бала өсүп баратканда мындай 10-до, 11-де, 12-де болгондо Grand Theft Auto, GTA деген оюндарды ойносо, бул абдан чоң травма болот, менимче. Ошо психика үчүн. Ошол нерселерди биз чектеп атабыз. Ушундай фильмдерди деле, мультфильмдерди деле биз ошого мындай чек коюп атабыз да. Дагы бир жолу сиздин демек телеграмыңызда жазганыңыз бар. Мен балам менен жакыныраак болуш үчүн ал ойногон оюнду ойнойм, анан ал көргөн сериалды көрөм деп. Бала менен бир тилде болуш үчүн, бир тарапта болуш үчүн бул өтө маанилүү деп айтканыңыз бар. Кантип убакыт табасыз? Негизи канча убакыт бөлөсүз? Менин эч кандай ушул өзгөчө счет жок. Бул бала менен 2 саат өткөрдүм, бул бала менен 3 саат өткөрдүм деген нерсени мен санабайм. Бирок акыркы жолдору мен чет өлкөлөргө барганда кээ бир учурларда мүмкүнчүлүк бар болсо, ошо балдарды алып атам да менен. Бир бала саякатка чыкканда. Акыркы жолу Алматыга барганмын 5 күнгө, декабрда. Анан ошол орто балам менен бардым. Абдан кызык убакыт өткөрдүк. Ага чейин мен ошол дагы деле Алматыга барганда кызымды алам 3 күнгө. Ал деле абдан сонун убакыт болду биз үчүн. Ага кошумча отпуск деле бар. Биз Турцияга барганбыз бүт үй бүлө менен. Бирок мындай бөлөк бала менен убакыт өткөргөнгө аракет кылып атам да. Анткени 3 бала болгондо ар бири үчүн мындай индивидуалдуу түрдө көңүл керек да, ошол внимание керек ата-энеден. И жубайым деле анын деле ошондой убакыттары бар. Мисалы ал кызыбыз менен чогуу кече мындай бир картинаны түздөп бүтүрүштү. Андан тышкары алардын бир күндөлүгү бар. Күн сайын алар ар түрдүү нерселерди жазып атышат ал жерден чогуу. Вот ошондой нерселерди кылып атабыз, оңой эле нерселерди, чын эле менин деле башка ата-энелердей
күнөөм бар. Мен жаман атамын, жаман энемин деп сезип атабыз жубайым экөөбүз. Анткени биз чогуу иштеп атабыз. Бизнести жасаганда убакыт көп жок, чын эле. Балдар азыр кызым 11-де, орто балам 13-тө. Алар үйгө келгенде өзү тамак ашын быштырат же жылытат. Көбүнчө биз ал убакта жокпуз үйдө. Анан алар уже өсүп чыгышты. Өспүрүм куракка жетип калышкан экен. Негизи эле бала тарбиялоодо баягы кичинекей кезинде бизде коомдо бар го, мырзалар баягы аял кишиге жардамдашып коюу, көтөрүшүп коюу, идиш жуушуп коюу, жалайыгын алмаштырып коюу же келинчегине көмөктөшүп коюу деген нерсени мындай бул мырзалык иш эмес деп билишет да. Сизде ушундай нерселер барбы? Жок, мен андай нерсем жок, бирок убакыт чын эле жок. Биз үйгө келгенде абдан мындай көп жумуш кылып, көп чечимдерди мындай абдан маанилүү, абдан чоң чечимдерди алгандан кийин үйгө келип мындай кичине релакс керек. Ошол үчүн бизде мисалы тазалоо үчүн бир аял бар, жардам берип атат. Анан буга чейин бизден башка бир нянябыз бар болчу, ал тамак жасачу. Азыр өзүбүз жасап атабыз. Анан биздин турмушубуз бир башкача, анткени аялым азыр Ысык көлдө жайгашкан пансионатты карайт. Ошондуктан марттан баштап октябрга чейин ал Ысык көлдө. Мен жалгыз калып, ошол жалгыз ата болуп, ошол тамак деле бышырам. Анан ошол башка бир нерселерди жасап атам үйдө. Тазалоодон башка. Быйыл да ошондой оңой эмес. Быйыл да ошондой болобу? Ооба, бул жылы деле ошондой болот. Бул абдан чоң чакырык, абдан оңой эмес. Анткени биз ошол нянябыз бизге тамак жасаган, аял азыр ал иштей албайт. Өзүбүз эле мындай. Башка бирөөнү алуу мүмкүнчүлүк. Алмаштырып ордуна. Бул деле оңой нерсе эмес. Ал биз менен 10 жыл иштеди. Күтүп атабыз, мүмкүн ал кайра келет, ошондо сон болмок. Анткени ушул мартта бир айдын ичинен Айнуру кетет көлгө. Ошондо кайра жалгыз калам. Ошол бүт нерселерди мен жана балдарым менен жасайм. Сон? Бул сонун эмес. Жок, аял заты үчүн сонун. Эми мындай чектөө жок да. Бул аялдын иши, бул менин ишим деп. Бирок албетте кээ бир нерселерди мен жакшыраак жасалам, кээ бир нерселерди аялым жакшыраак жасайт. Мисалы мен стирканы түшүнбөйм, кыла албайм. Кыла алам, керек болсо стиральный машинабыз бар, бирок ошо ал өзү кылып атат ошол нерселерди. Бирок идиш аяк үчүн биз роботту алдык, мындай робот пылесос алдык. Ошол көп нерселерди роботторго тапшырдык. Мисалы эртең мененки тамакты тең жасайбыз. Кээ бир учурда ал, кээ бир учурда балдар, кээ бир учурда мен. Анан итти деле чыгарыш керек. Эшикке ошол нерселерди. Итке катканча убакыт табасыздар, негизи балдарыңыздарга убакыт жок болот атса. Итке көбүрөөк керек го дейм. Ошолга караганда. Иттин убакыты бул, мен ойлойм, бул ит үчүн эмес, бул өзү үчүн убакыт. Өзүбүзгө мындай эшикке чыгып, кичине ал менен басып туруш керек да. Бул кандайдыр бир мындай жерге кайра алып келүү да. Как приземление, заземление болот да, ит аркылуу. Ошол үчүн ит бул деле чоң чакырык, бул деле оңой эмес, анткени итти бир жолу аласың, анан 15 жыл жашайсың ит менен. Бул абдан чоң чечим. Бирок мен ойлойм, балдар үчүн деле, биз үчүн деле бул мындай виртуалдуу дүйнөдөн чыгуу үчүн абдан жакшы упражнение болуп калды да. Канча жашта? Итиңиз канча жашта? Аты ким? 2-де азыр. 2-де. 2 жыл болуптур, демек. Ошо 2 жыл болду. Жанагы балдар менен азыр англисчени үйрөнүп атам деп атпайсызбы? Азыр балдар менен дагы эмнени үйрөнүп атасыз? Алар менен көп нерсени үйрөнүп атам. Алар мисалы мен балдар аркылуу ошол жаштар эмне жөнүндө ойлоп атат, эмне кандай баалуулуктары бар деген нерселерди түшүнүп атам да. Мисалы бир кызыктуу нерсе, IRL деген нерсени билесиңерби?
Жок. Жок, билбейт экен. Ал жөнүндө уккан жоксуң? IRL жок. IRL бул in real life. Чыныгы жашоодо деген термин да. Мисалы биз үчүн андай термин жок да. Биз бүт нерселерди in real life жасайбыз. Мен силер менен in real life сүйлөп атам. Мен компьютерге барганда мен бул виртуалдуу дүйнө деп айтабыз, туурабы? Балдар үчүн бул тең нерселер. Виртуалдуу дүйнө, анан ошол in real life. Алар үчүн виртуалдуу дүйнө биздикинде эмес да. Биз үчүн бул жөн эле мындай. Биз негизи in real life жашайбыз. Кээ бир учурларда ошол виртуалдуу дүйнөгө барабыз. Балдар үчүн болсо, мисалы менин орто балам, менин көп досторум бар. Мен 60тан көп досторум бар деп айтат да. Келчи мага айтчы ошол досторуңдун аттарын десем, 30 баланы мындай санап берди. Андан кийин никнеймдерди ошол компьютерде пайдалаган никнеймдерди атап баштады да. Ошол виртуалдуу дүйнөдө анын достору ал үчүн чыныгы достордой эле мындай тең. Ал кабыл алат, ошондой кабыл алат. Мүмкүн аларды эч качан мындай көрбөйт. Жүзүн деле көргөн жок, аттарын деле билбейт, каякта жашаганын деле билбейт. Бирок ал үчүн бул деле достор. Ал булар менен бөлүшөт, булар менен убакыт коротот. Анан булар деле ал үчүн достор. Мисалы мен үчүн ошол in real life деген термин шок болду да. Биз такыр башкача ойлойбуз, такыр башкача жашап атабыз деп түшүнө баштадым. Ошол нерселерди мен үйрөнүп атам алардан. Балдардан негизи баланы тарбиялаш үчүн аны тарбиялоонун кажети жок. Өзүңдү тарбияла деп айтат го. Мисалы, сен кандай болсоң, сен кандай турсаң, ошол сыяктуу эле көрүп, ошол сыяктуу болот депчи. Чын. Сиздин уул кыздарыңыз мисалы өспүрүм болуп калган экен. Алардын кыялдары кандай? Алар ким болгусу келет келечекте? Мен бир эле кызым бар. Ошо ал 11-де азыр. Анын аты Айн. Бул атты биз Айн Рэнд деген жазуучудан алдык. Бул биз үчүн 20-кылымда жашаган эң билимдүү, эң маанилүү аял деп эсептейбиз. Анын бир өзгөчө философиясы болгон. Атлант расправил плечи деген китеп же Источник деген китепти жаздым. И ошол ат абдан маанилүү, абдан мындай күчтүү ат болот деп ишенгенбиз. Таңдаганда ичинде эле ошондой болуп атат. Такыр башкача ойлоп атат, такыр башкача, характери деле такыр башкача. Балдар менен оңоюраак да. Бул кыз болсо абдан чыгармачыл, абдан башкача ойлойт, башкача чечимдерди алат. Мен ал менен кошо компьютерде ойногондо таң калам да, ар дайым. Ал ошол бүт нерселерди, бүт табышмактарды менден тезирээк чечет да. Бир башкача ойлойт. Анан аны мындай бизнесте иштегенде сен буну кыласың, сен буну кыласың, сен буну кыласың, кеттик деп айтасың да, барабыз, туурабы? Бул менен болсо андай болбойт. Эмне үчүн деп? Эмне үчүн дейт. Жок, мен ошону каалабайм. Кантип каалабайсың? Биз жасашыбыз керек да. Жок, мен кылбайм деп оңой эле айтат да. И ошол аргументтерди табышың керек, мындай ишендириш керек, түшүндүрүшүң керек. Же кээ бир учурларда башка нерселерди кылышың керек. Анткени насилие жок үйдө, биз эч качан аны бастырбайбыз. И вот сүйлөш керек ар дайым. Эмне болот? Кандай кесип таңдайт, кандай жашоону таңдайт? Мен билбейм. Мен ойлойм 18ге чейин мен бул балдар үчүн Кыргызстанда жашаган жерде эң сонун кайсы нерселер бар болсо, ошол кайсы мүмкүнчүлүктөр бар болсо, ошол мүмкүнчүлүктөрдү мен беришим керек. Андан кийин эмне болсо ошол болсун деп тарбиялап атам. Мектептен тышкары дагы бир нерселерди бересиздерби, чогуу бир жактарга барасыздарбы, катыштырасыздарбы, дагы кошумча кружок, секция? Албетте, ошондой нерселерди кылып атам. Мисалы, гимнастика же ал азыр пение, кандай? Ырдоо, вокалга барат, үйрөнүп атат. Сонун да ырдап баштады азыр. Ал үчүн бул жагат. Балам болсо джиу-джитсуга барган, орто балам. Азыр болсо башкача бир кызыкчылыктары бар.
ошол ар түрдүү нерселерди кылып атышат. Гимнастикага барган кызым жаппай калды, барбай калды. Эми ал өзү чечет. Ага эмне кызыктуу болсо биз ошол мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз. Сиз жана чогуу сериал көрдүм деп атпайсызбы? Убакытты кантип таптыңыз, анан кийин эмне үчүн муну маанилүү деп эсептейсиз? Балдар биз ар дайым мындай окуя аркылуу ойлойбуз да. Окуя аркылуу биз чечимдерди алабыз. Окуя аркылуу биз стратегияны түзөбүз. Мисалы Кыргызстанда биздин мындай эң чоң окуябыз бул Манас. Анан Манас болгондуктан биздин ишенибиз бар, ички ишенибиз. Бир күнү бир баатыр келип бүт нерселерди оңдой алат деп ишенебиз, туурабы? Ошондуктан мисалы мындай мен президент болом деген адамга биз мындай ишенибиз бар, да. Мүмкүн ал ошол бүт нерсени оңдойт деп ишенебиз. Кээ бир учурларда өтө ишенебиз. Анан мындай разочарование болуп калат да, кээ бир учурларда. Көңүл калат. Мен ойлойм, ошол үчүн менин балдарым үчүн эң маанилүү окуялар кандай? Ошол окуялардан алар кандай сабак алып атышат? Ошол нерсени сен түз сурай албайсың да. Мисалы, сен кандай балуктарга ишенесиң? Кандай окуяларга ишенесиң деген суроо берсең, алар айта албайт. Ошондуктан аларга эмне кызык болсо, ошол нерселерди биз үйрөнүшүбүз керек. Аларга ошол нерсени биз карап чыгышыбыз керек. Мисалы, алар менен биз Гарри Поттерди окуп атабыз азыр англис тилинде. Албетте мен фильмди көргөнбүз, бирок китеп башкача. Китепте көбүрөөк окудуңарбы силер? Ушу Гарри Поттер абдан сонун китеп. Ошол абдан маанилүү китеп. Аны абдан ар бир адам окуп чыгыш керек деп ишенем. Бул балдар үчүн эмес, бул бүт баар үчүн. Абдан маанилүү китептер. Өзгөчө балдар менен чогуу окуш керек ал китепти. И ошону окуп атабыз. Андан башка ошо кызым анимеге абдан кызык болуп калды. И эмне карап атасың, кандай сериал карап атасың? Кел чогуу көрөлү деп айттым. И вот 2 сериал карап чыктык, таң калдым. Башкача, алар абдан башкача, алардын логикасы башкача, бирок баалуктары жакшы менимче. Бирок ошону билишибиз керек да, ата эне болуп. Анткени синий кит деген нерсени эсиңиздерде барбы, да? Ошо суицид кылган балдар жөнүндө мен ойлойм, биз ошол нерселерди, биз балдарыбыз менен коммуникация, вот байланыш абдан мындай болуш керек да. Көп учурда биз балдарыбыз эмне кылып атат, эмне деп ойлоп атышат, биз ал нерсени түшүнбөйбүз, билбейбиз. Ошо Черный двор деген сериал ошол боюнча да. Негизи ал жерде ошо ата энелер балдар эмне кылып атышат дегенди такыр билчү эмес. Вот ошондо балдар үчүн эң чоң окуялар кандай? Ошол нерсени биз билип калсак, ну вот ошондон кийин мисалы мен спокойно болуп калдым да. Ал сериалды көргөндөн кийин. Жакшы. Көрүп аткан Китепти окуп чыгалы? Китепти окуп чыгалы. Бүгүн Урмат экөөбүз аябай көп нерселерди үйрөндүк окшойт, Ооба. Мен сиздин оюңузга кошулам. Мисалы жанагы көбүнчө бизде ата энелер эме телефон деп берип коет, аякта эмне көрүп атат, кандай коркунучтуу контент көрүп атат, түшүнүксүз. Анан кийин эмнеге менин балам мени укпайт, же болбосо агрессивдүү, же билбейм, менин балам мындай деп проблемалуу деп ойлошот да. Проблема негизи проблеманын өзөгү ата эненин өзүндө жатпайбы? Тилибиз бир башка болсо биз бири-бирибизди түшүнбөйбүз да. Мисалы бизге азыр мындай космостон келген бир инопланетянин менен сүйлөшсөк, ал бири-бирибизди түшүнбөйбүз дагы, мүмкүн ал бизге бир сонун нерселерди айтып атат, а биз аны өлтүрөбүз да. Ошондой болушу мүмкүн да. И балдар менен деле ошондой эле нерсе, алар биз менен бир тилде сүйлөсө, бул бир башка тил болушу мүмкүн. Баланын тилинде сүйлөш керек, ошол сөздү пайдаланганда, ал эмне билдирет ошол сөз менен? Мүмкүн бул бир башка, такыр башка нерсе болушу мүмкүн да.
ошол бир эле сөз болгондо деле. Ошондуктан мисалы улуу балам чоңоюп барганда, ал 12-ге чыкканда мен ал менен мындай байланышым да абдан аз болуп калды. Ошол үчүн сага эмне эң кызыктуу нерсе деп сурасам, Dota, ошол компьютердик оюн. Гел мени үйрөт деп айттым. И биз ал менен чогуу ошол Dota ойнодук. 4-5 жыл мен ал менен ойнодум. Эми күн сайын эмес, мүмкүн жумада 1-2 жолу, 1-2 сааттай. Анан бирок мен ал оюнду ойногондон кийин ошол оюн абдан стратегиялык, абдан сонун оюн экен. Негизи мааниси абдан мындай жакшы нерселерге үйрөтөт. Бизнесте биз пайдалаган нерселерди үйрөтөт. Команданы кантип куруш керек, лидер кантип болуш керек, ошол нерселерди, коммуникацияны кантип жасаш керек деген нерселерди үйрөтөт. Анткени Дотада 5-5тен турган топтор бири-бири менен согушат. Анан ошол оюнду ойногондон кийин мен кандайдыр бир мисалдарды келтирсем, ошол оюн аркылуу, ошол оюндан мисалдарды келтирсем, ага түшүнүктүү болуп калат. Балам, мындай кылба десем, ал түшүнбөйт. Эсиңде барбы, ошол Дотада ойногондо ошондой окуя болчу, биз мындай кылдык, андан иштеди, туурабы? Ошондой эле биз бизнесте кылып атабыз деп айтырса, түшүндүрсөм, ага түшүнүктүү болуп калат. Ошентип биз бир тилди табабыз балдарыбыз менен. И ошондой эле Гарри Поттерди окугандан кийин, балдар көрдүңөрбү, биз ошол нерсе жөнүндө сүйлөгөнбүз. Бул мындай Драко Малфой ошондой эле болуп калды да, мисалы, деп айтасың. И вот просто бир чогуу бир общий тил табабыз. Мисалы үчүн жанагы кыргыз тилдүү журналистикада Ыдрис Исаков бар го. Аябай сөзү сонунда анан кийин параллелдерди келтирет да, анан сиз айтканда түшүндүм да, мындай параллель келтирип, салыштырып сүйлөсөң таасирдүүрөөк болот, анан сөзүң да жеткиликтүүрөөк болот да. Мисалы үчүн жанагы Россия менен Кыргызстанды бир көчөдөгү братан, анан братишка катары салыштырып сону сүрөттөгөндө анан кийин аябай түшүнүктүү болот. Анан сиз анын тилинде аябай түшүнүп мындай түшүнгөндөй болду, кубандым. Сиз деле ошол кыргыз тилинде кантип ошол сөздөрдү айтабыз деген нерсе абдан сонун болчу да. Инстаграмда чыгарбадыңызбы? Кел подходи деп, жок, подходи эмес, кел деп. Ошол нерсе абдан мен үчүн бул абдан жакшы мындай сабактар болчу. Көп нерселерди сизден үйрөндүм. Ошол бул түшүнүктүү тил. И ошол мен ойлойм бүгүнкү учурда ошо муундардын ортосунда айырма абдан чоң болуп калды да. 20-чы кылымда, 19-чу кылымда андай болчу эмес. Ар дайым ошондой конфликт бар болчу ата бала менен. Бирок 21-чи кылымда бул айырма өтө чоң болуп калды деп ойлойм. Бир үйдө жашап туруп эле ар ким 5 башка дүйнө тааным, 5 башка. Анткени бири-бирин мисалы көргүсү келбейт да. Мисалы ар ким өзүнүн телефонунда тиги бир башка дүйнөдө, бул бир башка дүйнөдө. Сүйлөгөнгө убакыт жок го. Бир эле тамак жегенде деле 5 адам 5 бөлөк дүйнөдө болушу мүмкүн. Бүгүнкү учурда туурабы, анткени телефонду карап жеп атышат. Бири Америкада, азыр бири Россияда, бири Кыргызстанда, бири Казакстанда болушу мүмкүн. Ошол телефон аркылуу. Бул кызыктуу нерсе, анткени бул коммуникациялык технологиялар да. Чындыгында алар бири-бирибизди бириктирбей, андай алыстатты да. Ошон үчүн баарыбыз in real life болушубуз керек, кээде. Ошол in real life, мындай силер билесиңерби, мисалы Америкада кандай ар түрдүү изилдөөлөр бар да. Бир изилдөө мисалы бул ошо фастфуд деген бар да. Ошол фастфудду көбүнчө мындай абдан кедей адамдар жешет. Алар Макдональдстарда, KFC'де мындай жашылча жемиштер кымбатыраак. И мындай абдан акчасы көп болгон адамдар, алар мындай настоящий картошка, мындай алма, амурут, органикалык ушул нерселерди жешет да. Бизде болсо ошол in real life деле мындай чыныгы бири-бири менен
мындай сүйлөө, бул деле кандайдыр бир роскош болуп калды да. Роскош кандай болот карачы? Кымбат нерсе, баалуу нерсе. Баалуу нерсе болуп калды. Жөн эле бири-бирибиз менен көзгө карап сүйлөбөйбүз азыркы учурда. Эң туура. Ооба, мен деле соңку учурда эсимде ким менен ушинтип телефонумду таштап коюп сүйлөп турмун. Бир досум бар. Ал досум ушунчалык кызыктуу дүйнөнү мындай сүрөттөп айтып берет. Ал сүйлөп атканда мен телефонумду унутуп калам. Оозун тиктеп, мынтип оозун тиктеп ал анан депчи мындай чындыгында эле мен эстесем мындай учур мындай көп болбойт экен да. Сүйлөшө келгенде сөзсүз телефонумду кармап мынтип бияктан жооп берип жактан ооба айта бер деген in real life'та мен жок болуп кетем да. Виртуалдык жашоодо жашап уланып кетем. А виртуалдык жашоо негизи балдарга таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Албетте, абдан чоң таасир этет. Анан мен ойлойм, мындай мүмкүн биз мен чоңоюп баратканда эч кандай Instagram жок болчу да. Ал учурда мындай эң чоң нерсе бул ну погоди телевизордон көрчүбүз да. Же анан 90-жылдары утиные истории, мына Диснейдин мультфильмдерди пайда болду. Ошол нерселер биз үчүн абдан чоң баалуулук болчу. Бир жумада бир жолу көргөнбүз. Анан сөзсүз ошол учурда үйдө болуш керек, көрүш керек деп ойлогонбуз. Азыр болсо бул биздин балдарыбыз Instagram аркылуу дүйнөдө эң бай болгон адамдардын жашоосун көрөт да. Алар өзүн алар менен салыштырса, сен кандай болбосоң деле, кандай кыйын болбосоң деле, дүйнөдө сенден кыйын адамдар бар да. Сен кандай машинең бар болсо деле, дүйнөдө андан деле кыйын машинелер бар, туурабы? Анан ошондой салыштыруу менен өсүп баратканда мен ойлойм, биз мындай бул дүйнөдө эч качан бактылуу боло албаган адамдарды өстүрүп атабыз да. Анан ошол үчүн ошол нерселерди биз балдарга үйрөтүшүбүз керек да. Жок, сен өзүңдү эч качан эч ким менен салыштырба. Сен өзүң баалуусуң. Сен кандай болбосоң деле мен сени сүйөм. Сен жеңсең деле, жеңбесең деле, акыркы келсең деле, биринчи орунда болсоң деле, мен сени тең сүйөм. Сен эч качан көбүрөөк сүйбөйм, азыраак сүйбөйм. Сен эмне нерсени кылбасаң деле, жаман нерсени кылсаң деле, мен эч качан сени сүйбөй калбайм да. Сен дайым, мен сени дайым сүйөм. Сен өзүңдү деле сүйүшүң керек. Эч кандай мындай жеңиштер кереги жок ал үчүн. Шартсыз сүйүш керек. Бирок мисалы үчүн өзү сүйүү көрбөй, мээрим көрбөй же мээрим жетишпей калган азыр учурдагы ата эне баласына кантип сүйүү анан мээримди берет? Ошол чоң суроо болуп атпайбы? Себеби чынына келгенде коомубузда сиздердин слоган айткандай көбүрөөк сүйүп азыраак корк дегендей, сүйүү же аз, мээрим аз, мээримди көрбөй калган, жетпей калган адамдар азыр эми көбү азыркы учурда ата эне болуп жүрүшөт да. Ооба, биз курактууларбы? Биз курактуулар, эми бизден кичирөөктөр деле тилекке каршы. Алар сүйүүнү каяктан алыш керек, анан кийин сүйүүнүн булагы каяктан тапса болот? Абдан сонун суроо. Чын эле ошол андай цепочка болуп атат да. Ал биздин ата энелерибиз деле алардын ата энелерден деле ошондой шартсыз сүйүүнү алган жок болгондуктан биз аларга мындай күнөө бере албайбыз да. Бирок бир күнү ошол нерсени биз токтотушубуз керек да. Чын жер түзүш керек. Ооба, бирок кантип? Сизде кандай ойлор бар ушул тууралуу? Мен андай эмесмин. Мен чын эле мени абдан ата эне абдан көп мага абдан көп сүйүү берди да. Балалыкта атам мен 10 болгондо каза болду. Ошол абдан чоң мындай жоготуу болду менин жашоомдо. 10дон баштап 15ке чейин мындай көп деле нерселер мындай памятьте жок да. Мен эстебейм да аларды. Мен үчүн абдан чоң травма болду. Бирок ага чейин ал атам үчүн мен мындай
сен мен үчүн дүйнөсүң деп айтты да. Мен ошол нерсени абдан сезгемин бала учурунда. Бирок и вот мендей адамдар бул дүйнөдө көбүрөөк мындай риск алышат, көбүрөөк жаңы нерселерди жасашат. Чын эле бул абдан маанилүү нерсе. Бул сүйүү. Ошондуктан менин мүмкүн рецептим жок. Бирок мен башка адамдарды көрүп атам, ошол сүйүүнү албаган адамдар кантип балдары үчүн сүйүү берип атышат. Мен ошол окуяларды көрүп атам. Ошондой өзгөрүүлөр бар. Чын эле ошондой подкасттар деле мүмкүн кээ бирлерге жардам берет. Бир күнү ошол салт токтош керек да. Ошол шарттык сүйүү салтын биз токтотушубуз керек. Чоңойгондо мени бак, жакшы баксын, ат несин карасын деп ушундай бата берет го. Чоңойгондо. Да, мен ойлойм, Кыргызстанда көп учурда баланы эмне үчүн төрөшөт? Бул инвестиция, ооба. Картайганда мен сага акча берем, анан мен караганда сен мени карайсың деген инвестиция. Ошол үчүн биз балдарга бизге караганда керек акчаны өзүбүз табабыз. Силерден эч нерсе кереги жок. Бирок силер деле бизден акча албайсыңар. Биз өлгөндөн кийин деп айттык. Өзүңөр табышыңар керек, жолуңарды мындай эч кандай наследство жок болот деп айтканбыз балдарыбызга. Анан жыл сайын айта беребиз да. Кандай 18ге чейин камсыздайбыз дейсиздер. 18ге чейин камсыздайбыз, керек болсо андан тышкары деле камсыздайбыз, мүмкүнчүлүгүбүз бар болсо. Бирок силерден бизге эч нерсе кереги жок. Эч кандай мындай силер бизге кымбат машина, саякат. Да, ошол нерселер өзүбүз сатып алабыз, ошол нерселер. Эгер өздөрү кааласа, мүмкүн эмне үчүн эмес, бул алардын таңдоосу болсун. Алардын таңдоосу. Бирок биз эч кандай милдет катары аларга айтпайбыз да, силер карызсыңар бизге. Сонун, бирок мисалы биз деле ошондой да турабы, сен деген сыяктуу да, мисалычы эмчи. Эми бирок ошол нерсени токтотуп, кеси чаап туруп, балталап туруп, мындай болду бүттү деп киндигиңди өзүң кесип туруп, мен ошол менен тарта, мен шартсыз сүйүүгө мындай эме кыла аламбы деп ойлойм да. Мен мисалы ойлой берем, балдарымды кандай тарбиялайт болду экен мен, анткени мен деле өзүм баягы шарттуу сүйүү менен чоңойгонмун да. Сен 5 алып келсең азаматсың, анан 3 алып келсең жок болбойт. Сен ар дайым жакшы жүрсөң, элдер сени кол чаап турса, сен сүйүнөсүң, сен кубанасың деген сыяктуу. Эгер мен ошол нерсеге бир рецепт болсо дагы сонун болмок экен, мен кийинки учурга мындай аң сезимдүү, шартсыз сүйгөн эне болуш үчүн да. Мен ойлойм, биринчиден өзүң ошол шартсыз сүйүүнү беришиң керек. Ошол нерсени үйрөнсөң, анда балдар үчүн деле ошол шартсыз сүйүүнү түзө аласың деп ойлойм. Өзүңдөн башташың керек. Өзүң үчүн деле бул оңой нерсе эмес. Мен үчүн деле бул кандайдыр бир чакырык болчу. Ооба, мен көп сүйүү алдым, бирок өзүмдөн абдан чоң күтүүлөр бар болчу. Бала кезинде деле сен чоңойгондо президент болосуң, сен мындай чоң адам болосуң, сен гений болосуң, сен Нобелевский лауреат болуп каласың деп ишеним көп болчу да. Ошол адамдардан да, чөйрөдөн. Ошол мүмкүн мен ошол күтүүлөрдөн 10% деле как не реализовал да. Тарган жоксуз, бирок эми бүгүнкү күнгө караганда Кыргызстанда эми Нобель сыйлыгы жок, бирок сиздин кылган жумуштарыңыз менен Орто Азиядагы эң алдыңкы эле. Бирок ошодон деле көп күтүүлөр бар болчу. Андан дагы. Андан да. Мен ойлойм, ошол күтүүлөр караганда мен абдан лузермин да. Бирок андай болсо деле жок, сен жакшысың, сен мындай жетиштүүсүң деген нерсеге келдим да. Өзүм менен сүйлөгөм. Өзүңүздү өзүңүз колдой алат экенсиз демек. Вот ошол нерсени үйрөндүм. Кантип үйрөндүңүз? Канча убакыт кетти өзүңүз мисалы үчүн? Шык берип, дем берип, балким өзүңүзгө балким белек берип.
кандай кыласыз негизи? Биринчиден психолог менен иштедим. 2019 жылы мен 6-7 жолу бир психологко барганмын. Ошол жолугушуулар мен үчүн абдан маанилүү болуп калды. Биздин коомдо тилекке каршы көбүнчө адамдар жок мен псих эмесмин да, мен эмне үчүн психологко бармакмын деп айтышат да. Бирок психолог бул да жөн эле мастер. Машине иштебесе биз өзүбүз оңдобойбуз да бүгүнкү күндө. Бул өтө оор, туурабы? Бул кандайдыр бир өзгөчө билим болуш керек да. Биз мастерге алып барабыз. Ошондой эле мээбизде кандайдыр бир туура эмес нерселер бар болгондо психологко барсаң, бул мындай нормалдуу эле нерсе. Ошону түшүндүрүш керек да элдерге. Анан ал мага мындай абдан маанилүү суроолорду берди. Ошол терапия бүткөндөн кийин деле мен ошол суроолор жөнүндө ойлоп турчумун. Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө Ололо деген компания жок болмок да, ошол психолог менен мен жолукпасам. Ошодон чыккан суроолор кийин ошол бизнеске айланышты. Анан ошол бизнестин жөн эле слоган эмес, бул миссиябыз. Азыраак коркуп, көбүрөөк сүй деген миссия. Анткени мен, силер билесиңер да, 12 жыл мен Кыргыз концептте иштегем. Ал компаниядан чыккандан кийин мен мындай жаңы чакырык, жаңы бир чоң миссия керек болчу мен үчүн. Анан Кыргызстанда эң чоң көйгөй кандай деп ойлогом. Ошол учурда мен мындай чечимге келдим да, бүт көйгөйлөр, алар бир көйгөйдөн чыгып атышат. Ошол эң чоң көйгөй бул биздин коркунучтан кылган нерселерибиз. Эл эмне дейт деген нерседен чыккан мындай мотивация да. Бул туура эмес мотивация. И ошол туура эмес мотивациядан туура эмес нерселер чыгып атышат. Ошондуктан биз каалабаган нерселерди кылып атабыз жашообузда, каалаган нерселерди жасабайбыз. И мүмкүн бул адам мындай абдан таланттуу ырчы болуп калмак, бирок ата энеси кой, мен элдерге кантип түшүндүрөм ырчы болгонун. Бар экономист бол, же банкир бол, же юрист бол деп айтышат, же сүрөтчү болсо, же башка бир тармактарда мындай таланттар бар болсо деле, жок эл эмне дейт деп башка тармактарга барып иштеп атабыз да бул коомдо. Ошондуктан биздин генийлерибиз абдан аз Кыргызстанда. Мен ойлойм, орточо 2,5% ар бир коомдо адам бул мындай потенциалдуу гений. Ар бир 40-чы бала. Бирок чөйрө туура болгон эместиктен, жана салттар туура эмес болгондуктан ошол 40-тан бир эмес 4000-ден бир адам мүмкүн гений болуп калат Кыргызстанда. Ошол чөйрөнү биз оңдошубуз керек деп ойлойм. Ошондуктан Ололо бул негизи чөйрө. Биз чөйрө түзүп атабыз. Анан ошол чөйрөдө ушундай потенциал менен келген адамдар мүмкүн алар ушул ички генийди таап калышат деп ишенебиз. Так что ошол бүт нерселер ошол психолог менен иштегенден кийин пайда болду. Шартсыз сүйүүнү деле мен ошол убакта түшүнүп баштадым да. Анда жанагы сиз айткан элдин баары бере турган ата эне бала өстүрүүдө ата энеге кеңеш дегендерди айтып койбойсузбу жаңыртып? Билбегендер бар да. Ата энелер деле гений мүмкүн ичинде. Силер кандай нерселерди кааласаңар, ошол нерселерди кылып баштасаңар, мүмкүн балдар силерден мисал алышат да. Мен мисалы Кыргыз концепттен чыгып баратканда, мен азыр мындай эмне кылам деген нерсени билбесем, азыр балдарым үчүн мен мектеп үчүн төлөй аламбы? Алардын мындай алар үчүн мен жакшы шарт түзө аламбы деген коркунучтар көп болчу. Бирок мен ошодо ойлогом, эң чоң коркунуч мен мындай бактысыз жашоону таңдасам, алар үчүн бул кандай мисал болуп калат? Алар бул дүйнөдө керектүү, бирок аларды бактысыз кылган нерселерди таңдаса, мен эмне деп ойлойм?
бул жакшыбы бул жаманбы, бул албетте мен үчүн абдан чоң трагедия болмок да. Ошондой балдарым керектүү, бирок мындай аларга бакыт алып келбеген нерселерди кылса, таңдаса жашоодо, мен ойлойм биринчиден биз аларга мисал келтиришибиз керек. Биз эмне айтпасак деле аягында алар бизден мисал алышат. Ал үчүн балдардын көзүнчө ата эне сөзсүз авторитет болуш керек. Аларды артында мындай ошол ата энени мындай кандай десем, жумушу бар, ата энеге артында баса тургандай, сенин кадамың менен баса тургандай болуш керек. Биринчи өзүңдөн башташ керек экен. Өзүбүздү шартсыз сүйгөндү үйрөнөлү. Анан кийин жыйынтыгында дагы бир суроо берип койсок болобу? Эми бакыт тууралуу да көп айтасыз. Бактылуу болуунун рецепттери барбы? Ооба, тузду кошобуз, анан кумшекер кошобуз. Анан бактылуу болуп калабыз дейбиз. Биринчиден этсиз. Жок, бул абдан сонун суроо. Мен үчүн бул менин жашоомдо эң негизги суроо бул. Ошо бакыттын рецепти кандай деген суроого абдан көп мындай жооп издеп атам. Ал жөнүндө көп китептер бар. Мен сүйгөн китеп бул бактылуураак бол деген китеп бар. Быть счастливее. Бул Америкада Гарвардта иштеген профессордун китеби, Тал Бен Шахар деген. Анан ал жерде ал абдан кызык рецепт берип атат. Окуясы мындай да, ал бала болгондо ошо теннис ойночу, сквош деген оюнду ойночу. Анан ошо Израилде жашаган, ошо Израилдин чемпионатында катышып, ошого даярдап бараткан кезинде Макдональдсто сүйгөн гамбургерлерди жеп бүттү да. Анан ошол салаттарга өттү, анан мындай деңеси абдан жакшы болуп калды, анан ошол чемпионатты утту. Ошо уткандан кийин кайра биринчиден ошо Макдональдска келди да бала. Анан ошол гамбургерди алып жеп баштайм дегенде, кой мен азыр ошону жесем, кайра ошол жеңилдикти жоготом деп ойлоду да. Бирок ошол кезде ооба бул пайдалуу эмес, бирок ушунчалык сонун гамбургер. Салат болсо пайдалуу, бирок жей албайм да, башка бир каалабайм ошол салатты деп ойлоду да. Эмне үчүн жашоодо ушундай болот? Эмне үчүн пайдалуу болсо бул биз үчүн жаман? Мындай биз аны кызыксыз же кызыксыз болуп калат же пайдасыз болгондо гана биз аны сүйөбүз деп ойлоп баштады да. Анан бул эки нерсе бир болсо, пайдалуу жана мындай сонун, мээримдүү нерсе болсо, чогуу болсо, ошондо бакыттын рецепти болуп калат деп ойлоду да. Ошондон ал чоң теория түздү. И ошол теория боюнча мен жашап атам. Негизи биринчиден биз өзүбүздү мындай мээримдүү кылган нерселерди жасашыбыз керек. Бирок ошол нерселер мындай узун мындай перспектива менен 6, 5, 10, 15, 20 жылда пайдалуу нерселерди, пайдалуу болгон нерселерди бир кылсак, алдын ала да. Ошондо бактылуу болуп калабыз деп ишенем да. Жалаң гана бизди мээримдүү кылган нерселерди кыла берсек, гедонист болуп жашасак, бул күн сайын ошол эле нерселер бизди азыраак мээримдүү кылат да. Туурабы? Жаңы планка алабыз да. Ошентип көп адамдар наркотикке өтөт. Ошол эле кезде жалаң гана пайдалуу нерселерди, бизди мээримдүү кылбаган, бирок пайдалуу нерселерди кыла берсек, бул деле жаман. Биз бир күнү мындай жинди болуп калабыз да. Ошол нерселер бир болуш керек.
50-50 таңдашыбыз керек. Биздин подкасттын мисалында биз жөн эле шартсыз пайдасыз финансылык пайдасыз жөн эле жасай берсек, биз азыраак жыйынтыгында жыйынтык чыкпай калат. Эгерде биз мындай бул пайдалуу нерсе, ошол эле акча таппаса да, ошол эле маалда балким атак даңк биздин командабызга көбүрөөк балким сыйакы төлөй турган болсок, анда көбүрөөк бактылуу болот экенбиз да. Ошон мен туура түшүндүм. Бирок кээ бир учурларда бул компромисс болуп калат да. Кел бүгүн биз каалабаган, бирок пайдалуу, бирок каалабаган нерсени жасайлы деп ойлойбуз. Же бул пайдасыз, бирок мээримдүү нерсе деп ойлойбуз. Ошол компромисске барганда биз өзүбүздү жоготобуз да. Негизи мындай бактылуу болуш үчүн ошол компромисске барбашыбыз керек. Ар бир точкада, ар бир күнү биз пайдалуу жана мындай долгосрочный, узак убакыт нерселерди кылышыбыз керек. Узак мөөнөттүү. Ошондой ой менен жашасак, ошондой мамиле менен жашасак, биздин бакыт деңгээлибиз өсө берет. Мен мындай сизге мисал келтирейин деп атам. Бүгүнкү күндө биз кичине мындай коомго пайда алып келели деп подкаст тартып атпайбызбы? Бул подкасттын негизинде мисалы биздин сөзүбүздү угуп, бактылуулукту, шартсыз сүйүүнү үйрөнгөн ата-энелер, жагымдуу, шартсыз сүйө билген, өзүн жакшы көргөн, коомго жылмай билген балдарды тарбиялаган болсо, мейли бирөө болсун, экөө болсун, бирок бизге бул пайдалуу, бул бизге бактылуулук алып келет. Ошондуктан биздин каналыбызга жазылыңыздар, подкастыбызды бөлүшүңүздөр, таратыңыздар. Бүгүнкү эфир үчүн Данияр Аманалиев мырзага чоң рахматыбызды айтабыз. Ооба. Сизди башка бир жагынан көрдүк окшойт. Бул кружканы бул жагынан көрүп турсам, демек аркы жагынан дагы көрүүм мен үчүн аябай жагымдуу болду. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ооба. Анан дагы менде бир суроо бар, баса. Жанагы улоолодо өзгөчө адамдар өзүн нормалдуу сезгенге мүмкүнчүлүк түзөлүү деп жасап атабыз, ошол комьюнитини түзүп атабыз деп атпайсыздарбы? Өзгөчө болуу, бизде мындай сөз бар го. Элдин астына чыгып кетпе, көз тиет, элдин артында калып калба, сөз тиет. Ошондуктан мындай ортосунда эле бол, мындай жөнөкөй эле бол, максималдуу стандарттуу түрдө эле бол дегенге мындай ыктайт да эмнегедир биздин коом өстүр. Себеби бул жана сиз айткан мамлекет коом адам үчүн эмес, адам мамлекет үчүн болгондо болуш керек да. Негизи өзгөчө болгон, андан кийин эркин болгон жакшыраакпы, анан кийин жок мен суроомду да жунтуп койдум окшойт. Өзгөчө болгонго дагы кандай шарттарды түзсөк болот сиздин оюңуз боюнча коомубузда? Биздин мындай убакытыбыз абдан өзгөрүлдү. Анткени 5-10 жылдын ичинен жасалма интеллект көп тармактарда иштеп баштайт. Анан ал мындай биз кичибейил балдарды өстүрүп атабыз да. Ашу кичибейил балдар алардан сурагандан нерселерди жакшы жасай берет да. Бирок алар жаңы нерселерди жасабайт. Туурабы? Анткени жаңы нерселерди кандайдыр бир мындай тентектер жасайт да. Анан бизге тентектер жакпайт. Негизи мындай салтыбыз боюнча түз жүрүш керек, мындай кичипейил болуш керек, ата энени угуш керек, мындай улуу адамдарды сыйлаш керек деген нерселерди үйрөтүп атабыз да. Бирок ошондой адамдар башкаларды, мындай улуу адамдарды сыйлаган, мындай критикалык ой жүгүртүүсү жок болгон адамдар, аларды жасалма интеллект биринчиден алмаштырат да. Алар жумушту тезирээк жоготот менимче. Бүгүнкү шартта биз үчүн, коомубуз үчүн, экономикага үчүн тентектер керек. Инноваторлор керек да. Жанагы 2,5% толугу менен гений болуп чыгыш керек, сөзсүз түрдө.
ошол Жок деген. андан көп деле мындай тентектер керек бизге, Кыргызстан үчүн. Анткени биз башка өлкөлөргө караганда биз артта калдык да. Мындай биз мындай секирик кылышыбыз керек да, жөн эле мындай эволюция кылбай тез оңдошубуз керек да, тез өнүгүшүбүз керек. Биз үчүн 5-6-7% бул мындай абдан көп ылдам, чоң ылдам эмес. Биз бул өлкө бай болгондо биз абдан кары болуп калабыз да, бүт баарыбыз. Ошондой болсо. Бар болобузбу же жок болобузбу, ким билет. Ошондой деле айтса болот, менимче. Ошондуктан биздин балдарыбыз башка коомдо, башка дүйнөдө жашашат. Ал дүйнөдө кичипейлдүү адамдар эч кимге керектүү эмес. Ошондой адамдардын перспективасы жок ушул дүйнөдө. Бүгүнкү күндө бул жөн эле мындай сөз эмес, бул мындай экзистенциальный угроза болуп калды да. Жизненно важно. Да, бул абдан маанилүү нерсе. Биз тентектер, биз үчүн тентектер сонун балдар деп ойлоп башташыбыз керек да. Эркек бала шок болбосо жок бол дегенде эле баары шок болушубуз керек экен. Кээ бир көрөрмандар муну туура эмес, тентектик кылуу деген нерсе аябай көп мындай түшүнүктүү да. Тентек кылыш керек деп түшүнүп калбаш керек, бирок кичинекей балдардын баягы ою эркин болуп, эмне ойлонуп жатса, бул сабакты окугусу келбесе тигини окуса окусун, эркиндик берип, баягы туура жактан тентектик жасаса, биздин коомго чоң секирик алып келгенге жардамдашат экен. Мүмкүн бул тентек бул эң сонун сөз эмес, бирок мындай силерде адамдар керек да, коомго. Силер бир башкача адамсыңар да. Силерге мындай көп критика кылышат да, албетте. Чөйрө, туурабы? Ошол чөйрөнү биз оңдошубуз керек. Силерде адамдарды эмес, чөйрөнү оңдошубуз керек деп ойлойм. Жыйынтыктап айтканда, шок болобуз, шок. Же жок болуп турбайбызбы? Шок эле бололу, андан көрөкчө жок болгончо кандай дейсиз, Урмат мырза? Рахмат. Жакшытаңды. Рахмат. Да. Шок болду. Сонун маек болду, да? Сонун маек болду.